Assalamu alaikum туғандар. Алланың әмірі менен 17 июл бүгін. Мұны айтып, тектерге Мазарбай атабыз чоңотулар жатқан Мазарбай шаяққа келіп Құран оқып, машина менен машинаны мына ушинтип коюп, сүйүнүп, эки акты тартып отурган кезибиз. Өтө сүйүнүчтө, өтө кубанычтабыз. Şu кубанычыбызды силер менен тең бөлүшөлү деп атайын видео тарттык. Кандай гана сонун жер, өмүрү буяка машина чыкпаган жерге биринчи жолу чыксаң башкача сезим болот экен. Кудай кааласа эми ушу атабы биздин ата бабабыз ушул жерди кармап тутуп, бизди мына урпактарга калтырып кеткенине биз ушу чоң аталарыбызга дагы өтө чоң ыраазычылык, рахмат айтышыбыз керек. Биз дагы эми урпактарга ушул жакты ээлеп, ушу шуттук сарттар келип, биз дагы урпактарыбызга ушул биздин ата кичи мекенибиз деп өткөрүп бериш милдет. Кандай гана сүйүнүчтүү күндөр болду. Рахмат. Анан акча бергендерге, жүгүргөндөргө баарына Алла ыраазы болсун. Аллахым көрүп билип турат. Баары акча бере албаганы дагы жүрөгүнөн ушака жол чыгып кетсе экен деп турушкандыр балким. Тиги эле шуттук сарттардын баардык жамаатына мен ыраазымын. Бул да бир уюмдуктун белгиси. Уюм болбосо бул иш болбойт эле. Жалгыз аттын чаңы жарбайт дейт. Ушу көпчүлүк жаштарыбыз колдоп, элдерибиз колдоп, агаларыбыз колдоп, финанс жагынан, моралдык жагынан колдоп, ушул жака машина жолду кайтпай чыгарган мына ушу балдарга дагы рахмат. Өтө ыраазыбыз. Шуттук сарттар урпактарына өтө чоң ыраазыбыз. Жолун чыгарып алышты. Мына ушу жугули чыкты, 4 адамды салып, Кудай кааласа дагы бир элден үмүт үзбөйбүз. Элден айлансаң азды кылат. Урматтуу жаштар, урматтуу агалар, эми бир күн бир күчтүү ашар кылып, кетмен күрөктөп, жолубузду бир сыйра тегиздеп алсак, ошондо таги пас машиналар дагы кыйналбай чыга турган болот. Ушуну менен эле калтырбастан, туугандар эми мына көзгө көрүндү да, бир күнү чогуу ашар кылганда, ар кандай зарыл иш болсо дагы таштап келип, бир 50-60 келип туруп, жолду кетмен күрөктөп, тыгылган жерлерге мына бул Каракаянын тагында өтө семен составында майда шагыл бар экен. Портерлеп апарып төгүп, ушуларды тегиздеп алсак, ошондо машиналар в общем кыйналбай чыга турган болот экен туугандар. Ушу туугандар. Өтө сүйүнүп турабыз.